Allah Kur'an'da aytkan "Waqfid lahuma janahaz-zulli minar-rahma." Ata-enеңерди жүрөңөрдөн жакшы көрүп, мээримдүүлүк, кичипээлди канатыңарды жайып тургула жандарында. Кызматыңарды дайыма аябай тургула. "Ва кур раббирхамхума кама раббаяни сагира." Жана ата-энеңерге ушул сөздү айтып дуа кылгыла. "О Аллахым, мен кичинекей кезимде ата-энем мага канчалык мээримдүү болгон болсо, сен дагы аларга ошондой мээримдүү бол" деп менден сурагыла деген. Ата-эненин дуасы бар Кур'анда. Раббирхамхума кама раббаяни сагира. Ата-энеге дуа кылгыла деген. Ошон үчүн ата-энени капа кылбаш керек. Тарынтпаш керек. Ата-энеге жинденбеш керек. Ачууланбаш керек. Ата-энеге текебирчилик кылбаш керек. Ата-эненин айткандан наразы болбош керек. Себеби ата-эне дүйнөдө жалгыз ушул адамдар сизден эчтеке каалабай сизди жакшы көрөт да. Биздин аялыбыз барго, интереси бар да, ошон үчүн бизди жакшы көрөт. Эмне үчүн? Биз продукт алып келебиз, карайбыз, акча беребиз ошон үчүн да. Ата-энебиз без интерес жакшы көрөт да. Просто сиз бар болгонуңуз үчүн сизди жакшы көрөт. Акча алып келбесеңиз да жакшы көрөт. Ата-эне өзүнүн эң кичине баласы барго, кенже. Эң зыянкеш. Расход ошого көп кетет. Иштебейт, ноль. Бир тыйын пайдасы жок. Ошону эң жакшы көрөт ата-энечи. Себеби бул ата-эне, буларда интерес болбойт. Досто интерес болот, аялда болот, балада болот, кошунада болот, любойда интерес бар да. Биз бирөө менен доспузбу? Интерес бар. Эмне үчүн менен достошпойсуз, аны менен достошосуз? Ал чоң да, албай да. Интерес бар. А бирок ата-энеде интерес жок да. Баласы кыйшык болсо да ошону жакшы көрө берет. Капкара болсо да жакшы көрө берет. Себеби бул ата-эне. Эч качан кыйып кетпейт балдарынчы. Ушуну картайганда билип алып туруп, ата-энем ушундай экен, аттиң билбеп турмун дебеш керек да, ошону жаш кезинде эле билиши керек. Ата-эне ким экенин, орду кандай экенинчи. Экинчиси, ата-энебизге кез-кези менен мойнубузга алып, тилибиз менен айтып турушубуз керек. Мен сиздерди жүрөгүмдөн жакшы көрөмүн, Аллахка чексиз ыраазымын сиздерди ата-эненин уулу кылганына деп, ата-энеге тирүү кезинде айтып турушубуз керек. Өлгөндө мүрзөсүнө барып алып туруп, ата сени жакшы көрөм, апа сени жакшы көрөм деген сөздөр бардыгы бул жөн эле бул кино да булчу. Ким, кайсыл мусулман тирүү кезинде атасына же апасына барып айта алды? Мен ыраазымын Аллахка сиздин уулуңуз болгонума деп айтты. Элестетиңиз, балаңыз келип ушинтип айтса, башыңыз асманга жетет да. Жылаңбаш болсоңуз дагы, эски кийимдерде болсоңуз дагы, балаңыз айтса, ата, сиздин балаңыз болгонума сыймыктанамын, сиздей атам болгонуна сыймыктанамын, дүйнөдөн омерадинсиз деп айтса, жүрөгүндө бар, бирок ошону чыгара албайбыз да, биз айтпайбыз. Ата-энебизди өлгөндөн кийин сый, бул ата-энебиздин сыйы эмес бул өзүбүздүн сыйыбыз, эл сөз кылбасын деп. Ата-энебизге союлган жылкы эмес бул. Бул өзүбүздүн намысыбызды коргош үчүн, эл сөз кылбасын деп. Ата-эненин сыйы тирүү кезинде жанында отуруп, бир пияла чай ичип туруп, маанайын көтөрүп коюу, мына ушул ата-энени сыйлагандык болот. Канча урушса, канча жамандык кылса, чын дилинен жамандык кылбайт. Ата-эне каалаганчалык жакшылыкты дүйнөдө эч ким каалай албайт. Эч ким каалай албайт. Өзгөчө апа. Ата-эне биз үчүн жанын дагы берет. Биз үчүн эгер доктурлар айтса, же сиз өлөсүз, же балаңыз өлөт десе, бир дагы апа айтпайт, мен калайын депчи, мен балам калсын дейт. Мындай жүрөктү Аллах апага эле берген да. Ата өзү ичпейт, жебейт, эски кийимдер менен жылдап жүрөт, бирок сизге жаңы кийим алып берет. Мындай дос каяктан табасыз? Биз өзүбүз жакшы дос издеп жүрөбүз, бирок эң жакшы дос ата го. Эң жакшы тууган ата го. Болгону биз, ислам бизге эмне дейт? Кадырлай билгиле. Ата-энеңерди кадырлай билгиле. Ата-энеңердин урушкандыгы силер үчүн дары. Ал жакшы көргөнүнөн айтып жатат. Ата-эне барго, баласын намаз окубаса дагы, арак ичсе дагы, уурлук кылса дагы, дүйнөдөгү эң начар адам болсо дагы, баласын не дейт? Баласын жактайт, жакшы көрөт. Хаджаж бин Юсуф деген падыша 120 000 адамды муздаган да, өлтүргөн. 120 000 адамды. Өлөр кезинде апасы айткан экен, ай балам, сен акыретте акыбалың кандай болор экен, шунча адамды жанын кыйдың дегенде, жанагы адам айтат экен, апа, эгер кыямат күнү Аллах Таала менин каяка барарымды сага табыштап койсо, айт балаң каяка барсын десе, сен не кылар элең десе, албетте балам сен эми аяп тозокко түшпөсүн, бейишке түшсүн дейт элем да десе, апа анда сиз ойлонбоңуз, Аллах Таала сизден 99 эсе көбүрөөк мээримдүү деген экен да. Апа гана жактайт бизди. Жок, балам, мен балам андай кылбайт. Мен балам күнөөлүү эмес, мен балам таза.
Баласын жактап, түнү күнү дуа кылып жүрө турган бул ата эне эле. Ошон үчүн биз аларды дагы ошондой сыйлашыбыз керек. Эч качан ата энеден капа кылып койгон болсок эгер бир себептер менен кечирим сураган бул даража болот. Ата энеден кечирим сурап, мен бир сурап коем, эми кабыл кылса кабыл кылат. Текебирчиликти ата энеге кылбашыбыз керек да. Алардын сөзүнү жүрөккө түйүп албашыбыз керек. Капа кылган мени урушкан ата энем. Урушат да. Акысы бар да. Демек, дин бизге муашарат үйрөткөн. Муашарат дегени ата эне ким? Ата эне биздин бейишибиздин эки дарбазасын эки канаты. Ата эне. Намаз окуйбу, окубайбы ал бизге тиешеси жок. Ата намаз окубайсызбы, апа намаз окубайсызбы деп айтканга да акыбыз жок. Себеби кичине уялып калат да анда. Биз айтпашыбыз керек андай. Ата энеге акыл айткан болбойт. Бул эле диндеги ата эненин орду. Башыбыздагы тажынын ордунда туруш керек да ата эне. Дайыма, жинибиз келгенде дагы, аялыбызды жамандаса дагы. Кээ бир адамдар үйлөнгөндөн кийин апасы кичине алыстап калат да, апасын кичине алыстатып коет, аялын жакындатып коет да. Анан эмне болот? Апасы аялын жамандаса, "Эм апа кызмат кылып атпайбы? Эми уруша бересиз да ушундай" деп болушат. Аялын себебинен ата энесин капа кылбаш керек, ата эненин себебинен аялга зулум кылбаш керек.